Казакстан 17-августтан тарта эл аралык аба каттамдарын жандантат. Казакстан эл аралык аба каттамдары 12-августтан тарта этабы менен ишке киргизет. Алгачкы каттамдагы учактар Бириккен Араб Эмираттары, Белоруссия, Германия, Нидерланды, Египет, Украина жана Орусияга учат. Ал эми каттамдардын санын эки тарап абалга жараша аныктайт. Кыргызстан менен Туркияны жана Бириккен Араб Эмираттарынын Дубай шаарын байланыштырган туруктуу аба каттамдар 8-августтан тарта ишке кирген. Учурда Орусия, Казакстан жана Өзбекстан менен байланыштырган аба каттамын калыбына келтирүү максатындагы сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев билдиргендей, Өзбекстандан туруктуу каттамды жандандыруу сунушу түшкөн. Бул план ушул айдын аягында ишке ашышы мүмкүн. Ошондой эле аба байланышын жандандыруу боюнча Кувейт өлкөсүнөн да расмий сунуш келди. Учурда бул маселенин үстүнөн республикалык ыкчам штаб иштеп жатат. Булак Ринг KG. Москвадан Ошко 327 жаран учуп келди. Бүгүн 13-августта Москва шаарынан чыккан учак Ош шаарына учуп келди. Аны менен Кыргызстандын 327 жараны жеткирилди. Республикалык ыкчам штабтын маалыматы боюнча кайтып келген жарандардын ичинен 59 жүргүнчү жаш балдар. Каттамды Аэрофлот авиакомпаниясы уюштурган. Учак менен келген жарандардын арасында студенттер, төрөтү жакындап калган кош бойлуу жана жаш балдары бар аялдар, Кыргызстанга чукул түрдө кайтышы керек болгон себеби бар жарандар бар. Булак Ринг KG. Бирик менен Мекеним Кыргызстан шайлоого бирге барат. Бүгүн 13-августта Бирик жана Мекеним Кыргызстан саясий партиялары кызматташуу боюнча меморандумга кол коюшту. Бул тууралуу аталган партиялардын расмий баракчаларында жарыяланды. Маалыматка таянсак, Кылыч Исмамбетов менен Мирлан Бакиров келишимге келип, Мекеним Кыргызстан партиясы менен шайлоого бара турган болушту. Буга чейин Кыргызстан партиясы менен Улуу Журт партиялары биригип, Кыргызстан партиясы менен шайлоого чыга турган болушкан. Өлкөдө 4-октябрда парламенттик шайлоо өтөт. 20-августка чейин партиялар съезд өткөрүп, талапкерлердин тизмесин Борбордук шайлоо комиссиясына тапшырышы керек. Булак Ринг KG. Ташиев Бабанов менен биргеби. Садыр Жапаровдун Мекенчил партиясын шайлоого алкынтып чыккан Камчыбек Ташиев арканда алыс ыргытып, башка саясий күчтөр менен сүйлөшүү жүргүзүүдө. Соңку убакта республиканын төбөлдөрү менен маслихаттешти. Ал кечи Мекени Жалал-Абадтан жетиштүү добуш алганы менен башка региондордон аксап калышы ыктымал. Андыктан парламентке өтүп келүү үчүн көңүлүнө төп келген саясатчыларга бириксе, бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Эмесе чукул арада кимдер менен кол алышаарын көрө жатмакчы. Булак Азия News кезети. Бирди көрөйүн деп калганго. Айжан Акылбекова дин жолунда жүргөндөрдү сындагандарга кайрылды. Коомдук ишмер Айжан Акылбекова дин жолунда жүргөндөргө сын айткандарга кайрылуу жасады. Бирди көрөйүн деп калганго деп катуу эскертип коюшат эмеспи бизде. Өтө эле чакчаңдап, кесир сүйлөп, кемсинте сүйлөп көп калгандарга. Анысы кандай? Жараткандын динине чакчагынагандар кичине тобо келтире жүрүшсө жакшы болот эле. Чынында жүрөк төшөт. Алла Тааланын азабын эстегенде, сени жараткан заттын буйругу оюнчук тамаша эмес. Өзүң аткара албай жүрсөң, аткаргың келбесе, эптеп жаратканына жагайын, колуман келген бирдемени жасап, парыздарымдан кутулайын деп жүргөн пенделерди жөн эле койсоңор. Бүгүн сакалы, жоолук эле бар болсо, эртең Кудай кааласа илими, адеми кулк мүнөзү, анан жаратканынан ыраазычылыгы дагы болот аларда. Бардыгына убакыт керек. Булар заматта болуп калбайт. Бирок ошол сакалчан менен жоолукчан чын жүрөгүнөн жараткандын ыраазычылыгын издеп, коомун жаман нерселерден сактоого, жакшылыкты жайылтууга жанын үрөп, салым кошоорун билиңиз. Алар сизге душман эмес, сиз аны жек көрүү, кемсинте сүйлөп турганда дагы ачууга алдырып, сизге жооп берип алса, кайра тобо кылып, сиз үчүн дагы жараткандан жакшылык сурай тургандар, дейт Акылбекова. Булак Аргумент KG. Бишкекте кармалган өзбекстандык журналисттин апасы Мирзиёевке кайрылды.
Бишкекте кармалган өзбекстандык журналист Бабомурод Абдуллаевдин апасы Гавхаржон Мадаминова өзбек президенти Шавкат Мирзиёевке кайрылып, уулун бошотууну өтүндү. Ал президентке жолдогон видео кайрылуусунда уулу душмандарынын жалган жалаасынан улам камакта жатканын, азыр ага президент гана жардам бере аларын белгилеген. Уулум дайыма сизди колдоп келген. Мирзиёев болбосо эркиндикке чыкпайт элем деп көп айтчу. Эркиндикке чыгып жатканда аны кийинки жолу өлтүрөбүз деп коркутушкан. Бул тууралуу ал сот залында да, өзүнүн видео кайрылууларында да айткан. Жардам бериңиз, уулумду жалган жала менен жок кылгылары келип жатат. Ага тагылып жаткан айыптоолорго макул эмесмин. Алар балама каршы атайын уюштурулган жала, деди Мадаминова. Буга чейин кыргызстандык адвокат Тимур Карабаев Өзбекстандын укук коргоо органдары Абдуллаевди жазык кодексинин 158 беренеси, башкача айтканда Өзбекстан Республикасынын президентине зыян келтирүү беренеси менен 159 беренеси, башкача айтканда Өзбекстан Республикасынын конституциялык түзүлүшүнө зыян келтирүү беренеси менен айыптап жатканын билдирген. Өзбекстандын укук коргоо органдары Абдуллаевди Кара Мерген деген ысым менен Фейсбукка жана Телеграмга жарыяланып жаткан макалалардын автору деп айыптоодо. Аларда Өзбекстандын жогорку жетекчилиги, анын ичинде маркум президенттин үй бүлөсүндөгү жаңжалдар менен коррупциялык иштер жөнүндө айтылат. Ошондой эле Шавкат Мирзиёев премьер-министр жана Жизак облусунун башчысы болуп турган кездерде жасаган делген иштер жөнүндө жазылган. Гавхаржан Мадаминова кайрылуусунда уулу буга чейин бир нече жолу Кара Мерген деген ысым менен жарыяланып жаткан макалаларга тиешеси жок экенин айтканын белгиледи. Анын айтымында баласы кармалгандан кийин да Телеграм каналда ушундай ысым менен макалалар чыгып жатат. Бабомурод Абдуллаев Бишкекте кармалгандан кийин бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары кыргыз бийлигине кайрылып, өзбек журналистин бошотууну талап кылышкан. 10 августта Бишкектин 1-Май райондук соту Абдуллаевди 1 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Ал 8 сентябрга чейин Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде камакта болот. Булак Ринг KG. Кактус медиа порталынын кабарчысы Марат Уралиев суракка чакырылды. Ички иштер министрлигинин Ош облустук башкармалыгы Кактус медиа порталынын Ош шаарындагы кабарчысы Марат Уралиевди күбө катары суракка чакырды. Ага 1 ай мурун тойканадагы мыйзамсыз өтүп жаткан мааракени чагылдырганы себеп болгон. Кабарчынын айтымында милиция кызматкерлери 14 август күнү саат 10:00 расмий чакыруу тапшырып кетишти. Ага чейин бир нече жолу телефон аркылуу чакырышкан. Азырынча мыйзамсыз аракеттер деле болгон жок. Кечээ түндөсү 22:00 бүгүн да эртең менен телефон аркылуу суракка чакырган эле болбосо. Экөөнө тең айттым, расмий кагаз менен чакырсаңар барам деп. Эми мунун зарылчылыгы деле жок болчу. Анткени биз барган учурда милиция, өкмөттүн өкүлү биз менен чогуу болчу. Видео тасма деле интернетте турат. Эмне себептен чакырганын түшүнгөн жокмун. Менден башка деле толтура журналисттер бар болчу, деди Уралиев. Ош облустук ички иштер башкармалыгында журналист күбө катары чакырылганын тастыктады. Булак Назар Ньюс.